Ак кемедеги Нургазынын ролун аткарган Сыдыгалиев 43 жылдан кийин тасма тартылган айылына барды. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевден ак кеме тасмасындагы 6 жаштагы Нургазынын бейнесин жараткан Нургазы Сыдыгалиев 43 жылдан кийин аталган тасмага тартылган Жетөгүз районунан Чоң Жаргылчак айылына барды. Бул тууралуу Турмуш КЖ басылмасынын кабарчысы билдирди. Айылдагы мектептин мугалимдеринин чакыруусу менен келген Нургазы Сыдыгалиевди 23 майда окуучулар тосуп алышты. Ал 43 жылдан соң тасма тартылган айылына келип, окуучулар менен маектешип, тасманын маанисин айтып берди. Апам мени 4 жашымда эле бийге берип койгон. Кичине кезимде абдан тентек, шок бала элем. Би ийриминде Григорий деген агайым мени солист кылып койду. Режиссер Болот Шамшиев тасмага каарман издеп келгенде, мугалимдерибиз мени айтып, ата-энемдин дарегин берип коюптур. Алардын макулдугу менен тасмага тартылып калдым. Тасманын сценарийинде ак кемедеги бала деп эле жазылган. Каарманга башка ат коелу десе болбой, өзүмдүн Нургазы деген аты менен эле тартылган экенмин, деди Сыдыгалиев. Учурда Нургазы Сыдыгалиев 51 жашта. Байрагүл аттуу жары, Жанар аттуу кызы Адилет, Жоомарт, Байтилек аттуу уулдары бар. 16 жыл Коргоо министрлигинде эмгектенип, учурда эс алууга чыккан. Ак кеме Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасынын негизинде тартылган советтик көркөм тасма. Тасманын тартуу иштери 1974-1975 жылдары Ысык көлдүн Чоң Жаргылчак капчыгайындагы Токой коругунда жана Саруу айылында болгон. Ал эми чоң экранга 1976 жылы 22 ноябрда чыккан.